Көлтаң программасы түз эфирде уланууда теле көрүүчүлөр барыңыздарга жакшы маанай, кутмандык куш убактан каалайбыз. Жана ошондой эле бүгүн биздин студиябыздын мейманындагы тааныштыра кетейин. Уркаш Мамбеталиевдин жана Сапарбек Касманбековдун 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн район шаардык манас айтуу кароо сынагынын катышуучусу жана ошондой эле көптөгөн сынактарга катышып манас айтып элге таанылып келе жаткан биздин жаш кичинекей бөбөгүбүз отурат студиябыздын мейманы болуп. Аскадай Шаршенбекова. Саламатсыңбы, Аскадай? Саламатчылык, менин атым Аскадай. Аскадай, сен алыскы Арлиной айылынан бери келип, бизге бүгүн өзүңдүн талантыңды көргөзүп, манас айтып берейин деп айтып келип отурасың, Жакшы маанайда келип алдыңбы? Жолдон чарчап калган жоксуңбу? Жок, мен эртең менен туруп эле жылмайып келаткам. Ой, азаматсың. Эң башкысы эртең менен тургандан кийин жылмайып, анан таңды тосуп алыш керек, анан күнүң дагы ошондой болот, азаматсың. Анан Аскадай, өзүң жөнүндө кенен айтып кетсең бизге. Менин атым Аскадай. Мен 2-класста окуйм. В.О. Мельченконун атындагы жалпы орто мектебине карата Амельченко мектебинде окуйм. 2-класстын окуучусуң, үй бүлөң жөнүндө айтып кетсең, үй бүлөң жөнүндө. Мен 4 бир тууганмын. Атам, апам мени жакшы көрөт. Мен энем азыр Турцияда, ал ден соолугун карап аякка кеткен. 4 бир туугандын канчанчысы болосуң? Эжең барбы, агың барбы? Алар жөнүндө да айтып кетсең. Биздин үй бүлөбүздө эркек жок болчу, биздики баары эле кыз. Жалаң кыздарбыз дебейсиңби? Жалаң кыздарбыз. Эжең анан бөбөктөрүң бар турбайбы? Менин 2 бөбөгүм бар. Мен ортончу кызбын. 8 жаштабын. Азаматсың. Мынакей биздин кичинекей Аскадай кичине сырдөп турган учуру, биринчи жолу телевиденияга, эфирге биринчи жолу чыгып атсаң керек, Эң сону, анда буюрса тушоң кесилсе, дагы да көп телеканалдарга чыгып, өзүңдүн талантыңды биздин кыргыз элибизге тартуулайсың деген ишеничтебиз, Анан мынакей Аскадай, сенин манас айтып калганыңа канча убакыт болду? Канча жашыңдан баштап манас айтып калдың? Мен 8 жашымдан баштап. Азыр мен 8ден бирок Ак Сууга барып, манасты жаттап, жакшы айтканыма дипломго ээ болдум. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, дипломдун ээси Аскадай биздин студиябыздын мейманы болуп отурат. Анан ушул сынак боюнча дагы, кароо сынак боюнча да айтып кетсең, кимдер катышты? Манас айткандардан атаандаштарыңан кимдер болушту? Ошол боюнча да айтып кетсең. Бизде Баластанда биз манас көрчүк да, аякта Азиз Биймурза бар болчу. Ооба. Биз Ак Сууга барып Муса уулу Төлөбекти көргөнбүз. Дагы ал бизге отурганда мен манасымды айтып жүргөндө ал аябай кечки азаматсың деп мени аябай сыйлап мактады. Анан сенден башка дагы кайсыл жактан келишиптир? Манас айткандар, күчтүү атаандаштарың болду? Кимдер болушту? Биздики айылдан дагы чоң класстагы бөбөктөр келди. Чоң класстагы эжелер, агалар. Анан алар сөздөргө айтышкан, анан аларга дипломдо беришкен жок, аларга тигил чоң неме красиявтуу сыйлыктарды беришкен. Анан сен эмне болуп манаска кызыгып калдың? Өзүң айтып атасың, Баластандагы Азиз Биймырза дагы дал ушул кароо сынакка катышып, ошол жактан сага жакшы баа берген экен, Анан сен эмне болуп кызыгып калдың? Телевизордон көрдүңбү? Же кантип манас айтып калдың? Мен мектептен бар манас айтып жүрүп, мен да манас айткым келген аябай. Анан мен мектептен келип телевизорду күйгүзсөм, аякта Муса Азиз Биймырза жүрүптүр. Анан аякта мен аябай анын балдарына окшоп манас айткым келип, анан
мен деген манас айтайын деп апама сурасам, эжейим маган манас кагаз берип, ошону жаттап анан ак сууга барып айтсам, мага диплом беришти. Ошондон кийин кызыгууң күчөгөн экен да. Азаматсың. Мынакей, анан ошол манасты жаттаганга оорчулук жаралган жокпу? Канча убакытта жаттадың ошол манасты, үзүндөнү? Мен 5 мүнөттө жаттагам. 5 мүнөттө жаттап алдың. Демек, кызыгууң күч болгон экен да, ошол себептен бат эле жаттап алган экенсиң. Анан эми манас айткандан кийин Манас эпосу, Манас тууралуу дагы көп маалыматтарды билсең керек, Манас деген өзү ким болду экен? Бизге айтып бересиңби ошону? Ал деген кыргыз элинин баатыры болгон. Баатыр, ал деген баатырдын баласы, ал Манас эпосу боюнча билген маалыматтарыңды айтып берсең болот. Ал кыргыз элинин баатыры болуп, баатыр деген Семетей баласы болуптур. Дагы ал деген анын ата-энесинин аттарын мен билем. Атасынын аты Жакып болгон. Апасынын болсо Каныкей болуптур аты. Анан Манас китеби 3 китептен турат. Азаматсың. Биринчиси Манас, экинчиси Семетейдин баласы болсо Сейтек. Үчүнчү китептин аты Сейтек китеп болуптур. Азаматсың. Ал эми манасчылардан кайсы манасчыларды билесиң? Арасынан ушунчалык баалап кумир туткандагы манасчыларың болсо керек. Бирок мен азыр чоңойсом көп манастардын атын тааныйм го. Мен азыр бирок бир эле манастын атын билем. Манасчынын, Анын аты Уркаш Мамбеталиевди айтайын атасың. Анан дагы бирөөнүн аты. Мен айта кетейин, сага жардам бере кетейин аскада, азыркы учурда бизде жаш манасчылардан дагы Рыспай Исаков, деген манасчыбызды айтсак болот. Мурунку манасчылардын арасынан Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев өңдүү кыргыздын мыкты чыган манасчылары болгон, Анан анда эмесе сага азыр манас айтканга кезек берели, Азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө азыр Аскадай Шаршенбекова манас айтып бермекчи. Баатырдын төрөлүшү. Бейлеп жакып кебимди ук, пендеде барбы мындай кеп, асты кыргыз баласы, айта көрбө манас деп, капанын барын жоёлу, кайрат кылган бололу, кыргыздын барын чогулуп, кызыл чалган көк чалды, азырынча чоң жинди атка коёлу. Жаш 12-ге келгенде, билбегенди билгизип, минтип жолго салалы, кайнаган калың душмандар, кагышса кетти алалы. 14-ге жашы келгенде, канаша жүрүп атыгат, карап тургун ошондо, айга булаң Манас атыгат, кана эми тойду сой, Жакып баламдын аты Манас деп, жан адамга угузбай, жалпы журтка билгизбей, өз ичинде кой Жакып, саңкарамалды чаш Жакып, элдин узун баш Жакып. Ошондо Жакып берендин картайганча бала жок, балалы болуп турганда той бербеске чара жок. Кармап кой союп, санат жеткиз мал союп, кочкор союп той кылып, адам билбес ой кылып, кара калмак Кытайдын канчалары келиптир, тургаты тыйпыл чогулуп, тамашасын көрүптүр, ала тодо ет болуп, ала көлдө чык болуп, бичик чийип кат койду, Манастын атын бурмалап, чоң жинди деп ат койду, калмактын кочкулары короңдойт, Жакыптуу шакып сороңдойт, дүнүйөнү шай койгон, табак сайын май койгон, кымызда шаракташ, кызыкты көрдүк буруттан, ушул кезде кайранбаш, Жакыптын тою тарады, жалпыга кетти кабары, жакка жакын Ушмурбай, кою бирге королош, ашы бирге жоролош, мал багышса күч бирге, сансаашса сүт бирге, Ошмурдунуктун кабарын, калмактын кебин карагын, Манастын тоюн жеген сон, калың ушак дук кылган. Кара калмак манжу жорт, чоң элге кыйын чук кылган, Ошмур ашын угуп байланган, уккан тенин Ушмурбай, жакка айтпай койбоду, бекер сойгон
бала эмес, бекер бурут бул эмес, катын туса мас ойгон, бар дүйнөсүн тең койгон, күпүлдөгөн буруттун, күчөгөнүн карачы, көңүлүндө боласы, жайын байкап отурса, жакып деген жан эмес, тууандамалы кырылды, баласы оңой бала эмес, баланын аты чоң жинди, ар жанаттын ким билди, адам көркү сойкулду, күрбө кийген Кытайды, күчтүсүнөн өдөрөк, ушул буруп той кылды, пейли кетип калмакчы уртей. Азаматсың. Накей, сонун айтып бердиң Манасты, чындыгында эле Манаска да бекеринен кызыгып калбаган экенсиң, себеп дегенде кичине чымының бар окшойт да, эң сонун. Кичине талантың бар экен, талантың өркүндөп өсө берсин. Кээ бир учурларда болот, мисалы үчүн Манасты ата-энесинин сунушу менен Манас айтып калышат, а сен болсо өзүң кызыгып ата-энеңден Манаска айткың келип атат деп сураган турбайсың да. Накей, өзүң 2 класстын окуучусу экенсиң, анан мектепте да ар кандай иш-чараларда ушинтип Манас айтып, конкурстарга катышып жүрөсүңбү? Мен мектепте Манасты айткам. Если Манасты айтса, ушакка алып келмек бир кичинекей бөбөктөр айтмак Манасты. Ким жакшы тынып айтса, ошону бияка алып келмек телевизиядага. Азаматсың. Анан мектепте мугалимдериң дагы колдоп, мына ушундай Манас айтканыңа жардам беришеби? Кружокторго, иримдерге катышасың? Жок, мен өзүм эле айтчумун. Тигил жакшы эле айтып. Биздин директорубуз дагы мени колдоп, буюрса ак сууга барып диплом аласың, медаль аласың деп мактап аткан мени аябай. Анан мен ак сууга барып көрөйүн дегем да. Анан акта 2 мугалим мени алып барган. Апам бирөөсү бир эжей алып барган. Демек, ар дайым сен кайсыл сынакка катышпасаң, жаныңда апаң, анан эжекең колдоп жүрүп турбайбы? Эң сонун. Анан ушул формаларыңды дагы атайын ушул Манас айтканга тиктирип бериштиби? Ким тиктирип берди формаларыңды? Биздин класста деген бир окуучунун апасы тиктириш керек болчу, а бизге алар тиктиргени жеп-сепке акча чогултуп жүргөнбүз быйылтадан. Анан ал акчаларды берип ушундай форма тигтерген турбайбы? Азаматсың. Ал эми аскадай чоңойгондо ким болгоң келет? Кайсыл кесиптин ээси болсом деп кыялданасың? Мен мугалим болоюн деп кыялдадым. Чоңойгондо мен 11-класс болгондо сонун ушундайдан караганда сонун көйнөк тиктирип Манасчыга барып келет. Манас айтып дагы аны менен катар мугалим болуп, өзүңө окшогон кичинекей бөбөктайларды кийин чоңойгондо анан билим бергиң келет турбайбы? Азаматсың. Аскадай сага ийгиликтерди каалайлы, ойлогон ой максаттарың орундалсын, дагы Манастын көп үзүндүлөрүн жаттап, көп элге тааныбасың деген ишеничтемин. Ал эми азыр болсо сени жакын адамдарың, бир туугандарың эфирден көрүп ушунчалык сүйүнүп отурушса керек, аларга дагы салам айта кетесиңби? Мен сиздерге салам колдойм. Кандайсыңар? Мен апам менен атама ысык салам колдойм. Жолдойм, Анан бөбөктөрүмө, улуу эжеме дагы энеме колдойм. Классташтарыңа, эжекелериңе жолдойсуңбу? Жетекчилериме, класс жетекчиңе. Азаматсың. Аскадай сага ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей Манас айтуу боюнча кароо сынакка катышып, мына ушундай сонун дипломдун ээси болгон экенсиң, Дагы бир жолу ушул дипломуң менен куттуктайбыз. Окууларыңа ийгиликтерди каалайбыз. Ойлогон ой максаттарыңа жет. Анан ден соолукта болуп, апаң менен, үйдөгүлөр менен аман бол. Сага дагы бир жолу ийгиликтерди каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Бир нерсе айтайын дедиңби? Программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз Гүлтаң программасынын алкагында элдик таланттарды студиябызга чыгарып, алардын таланттарын элге жеткирүү менен аракетибизди кылып келебиз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы дагы эл арасынан чыккан кичинекей жаш талант Аскадай Шаршенбекова болду. Биз болсо программабызды алдына көздөй улантабыз. Азыр болсо көчөт отургузуунун сырлары менен дагы бөлүшүп кетели. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.